Пушкин атындагы номер 1 орто мектеп гимназиясы, кыргыз тили, 3 класс, мугалим Сайбекова Айнагүл Амановна. Кыргыздар сөздүн чебери, кыргызда күмүш кемери. Кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Саламатсыңарбы балдар? Ден соолуңар жакшы, маанайыңар ачыкпы? Көңүлүңөр көтөрүңкү болсо, китеп, дептер, калемсабызды ачып, дептерибизге бүгүнкү күндүн числосун жазалы. Бирдин айынын 24-тү класс иши, тема мектеп багы. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаңы лексика сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, которо алышат, логикалык ойлоосун өстүрүшөт, текст окуп суроолорго ооз-эки жооп таба алышат, калтырылган сөздөрдү туура кое алышат, эмгек шаймандардын аталыштарын билип атап турмушта колдоно алышат. Мектеп багы деген сүрөткө карата биз өзүбүз сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы. Мына бул жерде мектеп багы кимдер иштеп жатышат? Балдар, кыздар. Алёша күрөк менен жер казып жатат. Айбек тырмоо менен жер тырмалап жатат. Ал эми Аня чака менен суу ташып көчөттөргө суу куюп жүрөт. Балдар ынтымактуу иштеп жатышат. Эжеи буларга ыраазы болду. Мына бул сүйлөмдөрдү түзгөнүбүз үчүн балдар, силер азаматсыңар. Ал эми азыр биз текст менен иштейбиз. Китебибизди ачабыз балдар. Китебибизди ачып, 125 беттеги мектеп багы деген текст менен иштейбиз. Сөздүктөр менен таанышабыз. Тырмоо, шыпырынды, көчөт, актадык. Бүгүн биз мектептин багында иштедик. Арыктарды тырмоок менен тазаладык, шыпырындыларды чыгардык, көчөттөрдү алып келдик, бактардын түбүн актадык. Алёша, сен күрөк менен жерди каз. Айбек, сен көчөттөрдү отургуз. Аня, сен чакага суу алып кел, деди биздин эжейибиз. Биз жакшы иштедик. Ал эми астындагы суроолорго жооп таап көрөлү. Азыр эми биз көнүгүүнү дептерге жазып алалы балдар. Адегенде эмгек шаймандар менен таанышып алалы. Күрөк, чака, шыпыргы, тырмоо, көчөт. Мына бул эмгек шаймандарын биз төмөндөгү калтырылган жерге жазып беришибиз керек. Жерди эмне менен каздык? Күрөк менен каздык. Арыкты эмне менен тазаладык? Тырмоок менен тазаладык. Бакты эмне менен сугардык? Чака менен сугардык. Бакчанын ичин эмне менен шыпырдык? Шыпыргы менен шыпырдык. Бакчада эмне отургуздук? Көчөт отургуздук. Бул эң сонун жооп болду. Азаматсыңар балдар. Ал эми азыр үй иши 126 беттеги 4 көнүгүүдөгү кроссвордду толтуруп келебиз. Бул жерде орусча жазылган, биз кыргызча толтурабыз балдар. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен эмнелер жөнүндө билдик балдар. Кана ойлонуп көрөлүчү. Ооба балдар, азаматсыңар. Жаңы сөздөр менен тааныштык. Сүрөткө сүйлөм түзө алдык. Текстти окуп суроолорго жооп бердик. Эмгек шаймандарынын аталыштарын билип алдык. Ар дайым бетиңерге бет кап, тагынып, өзүңөрдүн ден соолуңарга кам көргүлө. Ал эми сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Ден соолугуңар бекем болсун. Саламатта калгыла балдар.